азыр биз мына цивилизация дегенде жеңил жашоонун жеңилине качып көп нерсени кереги жок кылып салып анан мына ушундай келдик. Улуулар каралбай калды, аксакалдар каралбай калды. Мына азыр деле качып атат. Барып Россиядан акча жиберемиз, бираз жиберет. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Анан акырынан унутат. Анан тияктагы жыргал. Анан кийин уксаң айтат, ой, аяк жыргал дейт да. Жыргалды көрсө, ошо жанагындай комфорт көбүрөөк экен. Каалагандай жүрөт. Каалаганда жүрөсүң, сени эч ким тааныбайт. Тааныза да эч ким менен эч кимдин иши жок. Анан бирок ошол аягында ким болот? Эч кимге кереги жок. Өз жалгыз калат. Мына ошол нерсе биздин коомдо болуп баштады. Биздин коомдо мына гармония коом. Биз мүмкүн калып калдык. Мүмкүн эмес, биз калып калдык. Экономика жагынан, башка жагынан калып калдык. Бирок бизде азыр да анча-мынча да болсо сый-урмат бар, тууганчылык бар, бири-бирин кароо, бири-бирине катташуу, бири-бирин ойлоо, ушундай бар да. Бирок азайып баратат, аябай катуу азайып баратат. Адамгерчилик кетип баратат, боорукерлик, мээримдүүлүк кетип баратат. Аябай катуу кетип баратат. Тилекке каршы ал эмес мына шарият, дин күчтүү болуп баратканда да ошо жана нерсе эреже калып барат. Анткени андай салт жоголуп атат. Жаштар келип динди алса эле андай пайгамбарыбыздын хадистерин чийки жутуп атат да, чийки. Бышырылбаган. Анан түшүнбөй эле пайгамбар айтпаптыр. Пайгамбар кайната жөнүндө эч нерсе айтпаптыр. Каерде кайненеге кызмат кылыш керек деп айтыптыр. Деп берди. Мисалы, азыр мына ушундайлар чыкты. Күйөөгө эч нерсе кызмат кылбаш керек. Анан жана кечөнкү жанагы эмелер чыкты го. Мен чай кууганга Мен чай кууганга чай кууп бербей милдеттүү эмесмин. Мен 10 бала төрөгөнгө милдеттүү эмесмин. Кийимин жуганга милдеттүү эмесмин. Мына ошого калып барат да. Андай болсо сага эч ким милдеттүү эмес сенин алдыңда. Сен өлүп атсаң да караганга милдеттүү жок. Сен көмүлбөй моргто чирип баратсаң да биздин милдет жок. Андай болсо. Мына ошого алып барат да, бул ошого алып барат. Сен милдетиң жок, анда биздин да сенин милдетиң жок. Сен ооруп калсаң, карып калсаң, жалгыз калып калсаң, биздин эч кандай милдетибиз жок. Сени алганга да болду, сен эч кимибиз карабайбыз. Мына ошого алып барат да. Мындай карап көрсөң, укук десе эле түмө эле жыргап атат. Бизге укук берди Америка деп. Же жана батыш. Жок, силерге бергенде бул укук эмес бул. Укук деген өзү акы деген сөз, акы. Акы дегенин акылар да. Мындай орусча эмеге которгондо, жанагындай арабчадан которгондо акылар болуп калат. Права. Бул акы, бир нерсе кылсаң, ошонун акысын аласың. Сен күйөөңө кызмат кылдыңбы? Анда күйөөң да сага бир нерсе кылып берүүгө сен акылуусуң. Кайтарганга. Мына ошону акы дейт. Анан эч нерсе кылбай эле укугун бер деп берет да. Эч нерсе кылбай. Сен кел бирөөдүн үйүнө. Анан кийин эч нерсе кылба. Эч нерсе кылба. Мисалы, мына илгери орустун жомогунда бар болчу да. Кемпир менен чал экөө эшик ачылып кетсе, сен жап деп экөө үйшүп тоңуп атса да, сен жап келип ит келип бир нерсе көтөрүп келсе, сен жап отурат. Мына ошондой жомок болчу да. Мына ошондой да, менин укугум жок. Андай болсо сен өзүң комнатаңды өзүң көмүр жак. Бул өзүнүн комнатасында көмүр жаксың. Өзүнчө жаша, Сен өзүң оокат бышырып ал, бул өзүнүн оокат бышырып алсын. Сен өзүң кийимиң жуу, бул өзүнүн кийимин жуусун. Сен бул 10 кило көтөрүп келсе, 50 кило көтөрүп келсе, сен 50 кило көтөрүп кел. Мына ушул деген укук. Андай эмес да, бул адамгерчиликтин жоголушу бул. Мисалы, бир үйдө жашап, анан мен сага чай кууганга укугум жок. 70 жыл 70-ке чыгып калган киши, 80-ге чыгып калган киши укугу жокунга келин мага ысык чай алып кел дегенге укугу жок. Анда баланы эмнеге бакты? Баланы 20 жыл баккан ата эне укугу бар. Сен ушундай келин алып кел. Анан ошол келин экөөң бизге кызмат кыл. Биздин жашообузду кара, биздин кийимибизди жууп тазалап карагыла. Биз сенин кичинекейиңде кийимиң аябай тазалап караганбыз. Сен күндө жапжаң кийим кийдиргенбиз. Сени биз ачка калбасын деп өзүбүз жебей сага бергенбиз. Эми биз караганда сен да ошондой бол.
Бізді қара, біздің киімімізді жу, тазалап бер. Біздің төшектерімізді, біздің үйімізді тазалап бер. Біз сені таза үйге жатқызғанбыз. Біз сені таза жаздыққа, таза төшеншіге жатқызғанбыз. Біз сені дайма-дайма киімдеріңді омал көтеріп тұрғанбыз. Эми биздин да кийимибизди колдоп тур. Биз карып калганда өзүбүздүн кийимибизди өзү жуа албайбыз. Өзүбүзгө өзү оокат бишире албайбыз. Мына ушул да. Акы деген ошол, акы, укук. Анткени биз 20 жыл сага мээнетибизди бергенбиз. 20 жыл өмүрүбүздү сага арнаганбыз. 20 жылдан ашык. Сени үйлөндүргөнбүз. Канчалаган убара болгонбуз. Эми биздин укук, акы деген ошол. Эми акымды бер кайра. Эми мени да ошондой кара. Мен сени кичинекейиңде кандай карасам, сени кандай эркелетсем, сени кандай мээрим төксөм, дал ошондой мени мээримдүү, боорукерлик менен мени ошондой кара. Мага жакшы келин алып келип, ысык чайып кел, жакшы тамак жасап бер, жакшы кийимди кийиндир, жакшы кара мени. Мына ошондой да укук деген. Анан эч кандай укугуң жок. Мына азыр кечөөнү мен көрдүм, бир чоң болду. Келиндин эч кандай укугу жок. Андан ой карып калган энени ким жуундурат аны? Келиндин укугу эмес жок болсо, милдет жок болсо. Ким жуундурат? Өзүң жуундурасың. Ким жуундурат? Ал өзү жууна албай калды. Карыганда аял өзүн өзү жуундурбай калды. Анан ким жуундурат эми? Сен молдо өзүң жуундурасың ошону. Болбойт андай. Жок, сен мына сен кандай карасаң, кайната кайныңа, эртең сенин балдарың да ошондой сени карайт. Ана эгерде жанагындай менин эч кандай милдетим жок болсо, эртең сенин алдыңда эч ким милдет жок. Балаңдын да милдети жок сенин алдыңда, сени бакканга, сени караганда. Тууганыңдын да милдети жок. Эч ким сени карабайт. Мен жанагы плакатыбыз бар, сен өзүңдү өзүң сүйөсүң, өзүң үчүн өзүң күйөсүң, өзүңдү өзүң багасың, өзүң карайсың, мына өзүң жалгыз каласың. Мына ушундай да.